Саламатсызбы, дүйнө жана чөлкөмдөгү урунтуу жаңылыктар менен тааныштырып, Азаттыктын Прагадагы студиясында Айданбек Акматуулу. Казакстандын Ички иштер министрлиги маалымдагандай, өткөн түнү Актөбө шаарында антитеррорлук операция маалында экстремист деп шектелген дагы 5 киши атып өлтүрүлдү, экөө кармалды. 5-июнда белгисиз адамдар курал жарак саткан дүкөнгө жана аскердик бөлүккө кол салып, бери дегенде 6 киши наут болуп, 10дон ашууну жараат алгандан кийин калаада террордук коркунучтун эң жогорку деңгээли жарыяланган. Жергиликтүү телеканалдар шаардыктарды сыртка чыкпоого жана эки жака көп каттабоого чакырышууда. Интернет жана мобилдик байланыш үзүл-кесил иштеп жатканы кабарланды. Коомдук транспорттун кыймылы чектелген. Коргоо министрлиги 5-июндагы окуяларга байланыштуу куралдуу күчтөр күчөтүлгөн режимге которулганын маалымдады. Ички мекеме болсо кол салууларга тиешеси бар кылмышкерлердин тек жайы аныкталганын, азыр издеп табуу иштери жүрүп жатканын билдирди. Орусиялык жана сириялык аскердик авиация Сириянын Алеппо шаарындагы куралдуу оппозициянын колундагы кварталдарга сокку урду. Жекшембиде жергиликтүү тургундардын айтымында калаада жана анын айланасында 50 чакты сокку катталды. Укук коргоочулар кеминде 16 жай тургун наут кеткенин ырасташууда. Reuters маалымат агенттиги 32 киши каза тапканын кабарлады. Ал эми Сириянын мамлекеттик каражаттары козголоңчулардын колунан Алеппонун айрым райондарында бери дегенде 20 киши мерт болгонун маалымдады. Түркия менен чегарадан 50 километрдей алыс жайгашкан шаардын бир бөлүгүн өкмөттүк күчтөр көзөмөлдөсө, экинчи бөлүгүн президент Башар Асадтын бийликтен кетишин талап кылган куралдуу оппозициянын кошуундары көзөмөлдөйт. Асад режими Орусиянын колдоосуна таянып келет. Франция футбол боюнча Европа чемпионатынын коопсуздугун камсыздоо үчүн бар аракетин жумшайт деген президент Франсуа Оланд 10-июнда башталып жаткан мелдеш учурунда террордук кол салуулардын ыктымалдыгы жок эмес деп моюнга алды. Франциянын Интер радиосуна берген интервьюсунда президент биринчилик өтчү 10 шаарга беттешүүлөрдү кайтаруу үчүн коопсуздук органдарынын 90 000 кызматкери тартылаарын айтты. Même si nous sommes d'une grande vigilance, il doit y avoir des précautions. Биз абдан сак болушубуз керек. Чемпионат маалында кошумча коопсуздук чаралары көрүлүүгө тийиш. Мелдеш ийгиликтүү өтүшү үчүн бардык иштер жасалууда. Теракттардын коркунучу бар. Президент катары айта кетейин, бул коркунуч дагы көпкө сактала бермекчи. Былтыр ноябрда Парижде болгон террордук чабуулдардан кийин өлкөдө киргизилген чукул кырдаал 26-июлга чейин Тур де Франс вело жарышынын аягына чейин узартылды. Буга чейин Ислам мамлекети экстремисттик уюму Орозо айында дүйнөнүн булуң бурчунда активдешээрин эскерткен. 50ден ашык өлкөдө дээрлик 1,5 миллиардтай мусулман ыйык Орозо айынын башталышын белгиледи. Иерусалим, Иордан дарыясынын батыш жээгинде жана Газа секторундагы палестиналыктар өткөн демалыштарда азык-түлүк камдап алуу менен алек болуп, базарларда кым-куут түшүп жатты. Газанын жашоочулары бир нече жылдан бери Орозону Израилдин курчоосу астында тоскушууда. Хамас исламчыл уюму 2006-жылы шайлоодо жеңгенден кийин Египет жана Израиль товарларды секторго алып кирүү жана алып чыгууга элдин эки жака каттоосуна көзөмөлдү күчөткөн. Экономикалык кыйынчылыктарга карабай палестиналыктар Орозо айын позитивдүү маанайда жакшылыкка чоң үмүт артып башташууда. Мына ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтта да бар. Дареги Азаттык KG, ошондой эле биздин видеолорду бардык соц тармактардан, YouTube, Facebook'тан көрсөңүз болот. Ал жактардан Кыргыз Азаттык үн алгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Саламатта туруңуз.